Социал-демократтар партиясынын тизмеси менен парламенттик шайлоого катышкан жаш саясатчы Темирлан Султанбеков президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровго кайрылып, аны аброй күмөн санаткан адамдар курчап алганын айтты. Фейсбуктагы жеке баракчасына жарыялаган ачык кайрылуусунда Султанбеков Жапаровду абактан бошотуу керек экенин дайыма айтып, ал элдин кызыкчылыгы үчүн кызмат кыларына ишенип келгенин билдирди жана күмөн санаткан кеңешчилерин атап чыкты. Султанбеков Жогорку кеңештин депутаты Талант Мамытов буга чейинки бийлик учурундагы Икрам Илмиянов менен Төрөбай Зулпукаровго айланганын, дагы бир депутат өлкө жетекчисине кеңешчи болуп дайындалганын айткан. Акылбек Жапаровдун 268 миллион сом боюнча кылмыш иши али күнчө жабыла электигин эске салды. Ал башкы прокурор болуп дайындалган. Курманкул Зулушев бийликти экс-президент Жээнбековдун колуна топтоо боюнча референдум өткөрүү тууралуу демилге көтөрүп чыккан саясатчы болгонун жазды. Мунун баарын айрысбектин чокусу гана катары мүнөздөгөн саясатчы. Колдоого аларлык дайындоолор да бар экендигин белгилеп, Айыл чарба министри Тилек Токтогазиев жана билим берүү министри Алмазбек Бейшеналиевди атады.